Көп жылдардан бери Разаков шаарында таза суу маселеси көйгөй болуп келет. Анткени шаар тургундары бир күндө болгону 1 саат суу ичет. Бул көйгөйдү чечүү максатында быйыл шаарда алгылыктуу иштери башталды. Учурда эскилиги жеткен суу түтүктөрү алмашылып, суу жетпеген кичи райондорго тартылууда. Быйылгы жылы бизге таза суу программасы менен суу тартылып атат. Эли журтум өтө кубанычтабыз. Биз ушу казып сууду баштаган күнү эле өтө сүйүнгөнбүз. Мурда сууду саат менен агызып берсе, проекттер келсе ар бирибиз таза сууга ээ болуп, кененирээк пайдаланып калабыз деген ойдобуз. Азыркы учурда резервуар казылып, турбалар жаткыра турган арыктар айылдын ишиге чейин казылып келип калды. Менимче жакшы иш башталды. Жашообузда эң керектүү, жашоо үчүн эң маанилүү нерсе ошондуктан биз таза суудун проектин келип бизди абдан кубандырат. Эгер сапаттуу жакшы болуп бүтсө, бул эл үчүн дагы, бир мамлекет үчүн дагы бир чоң нерсе деп ойлойм. Шаарды таза суу менен камсыз кылуу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан 4 миллион евро каралган. Анын 1,6 миллион евросу кредит катары. Ал эми 2,4 миллион евро грант катары ажыратылган. Долбоордун жүрүшүндө ар бир үйгө таза суу киргизилип, суу эсептегичтер орнотулат. Шаар мэриясынын аймагындагы эң ошол таза суу боюнча курч болгон аймактар буюрса толук кандуу таза суу менен камсыз болот. Бул биринчи, экинчиден ошол орнотулган участоктарга толук кандуу суу эсептегичтер коюлуп, алар ошол эсептегичтин негизинде акча каражаты ошол чегерилет. 40% гана таза суу менен камсыз болгон Разаков шаарында учурда суу түтүктөрүн тартуу иштери кызуу жүрүүдө. Мында эскилиги жеткен суу түтүктөрү да алмашылып, суу жетпеген аймактарга 17 чакырым жаңы суу түтүктөрү да тартылат. Негизинен долбоордо Тегирменти суу алуучу жайына суу тосмолор курулуп, 4 суу кампасы, эскилиги жеткен 3 скважина жаңыланат. 2025-жылдын ноябрь айларында шаар Разаков шаар аймагында таза суу системасы толугу бойдон бүтөт. Бүгүнкү күндө, азыркы күндө өтө татаал Разаков шаарында ошол микрорайон участкасында биз азыр бүгүнкү күндө 1 сааттан суу берип келсек, долбоор бүткөндөн кийин бул 5-6 сааттан 12 саатка чейин суу берүүбүзгө биздин толук мүмкүнчүлүктөр жетет. Эмелери бар. Бул атайын ушу барганда токтуу жерден чыгарып берип, 380ге чейин ток чыгарып берет. Ал эми иштин ыкчам кетүүсү үчүн Исфана таза суу муниципалдык ишканасына 2 унаада берилген. Бул унаалар кандай гана кырдаал болбосун таза суу ишканасынын кызматкерлери жеринде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн бардык шаймандар менен камсыздалган. Максатбек Акылбеков, Бакыт Саитов, Ала Той 24, Баткен облусу.